Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum rahmatullohi wa barakatuhu. Hurmatly musulman bir tuğanım. Бүгін дағы Ibn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'alaның кітебінен сабағымызды ұлайбыз. Ondan кейін дағы 8-ші оғыр күнілердің қатарында бұл біздің бүгінгі күнде қолымызда аябай кеңірек жайылып кеткен. Бүгінгі күнде біз бұл нәрседен арылуға өте чоң мұқтаждығымыз болған дағы бір күнөөнү алып келет. Бұл қиш. Қиш дегенimiz алдоо деген. Алдамчылык кылуу. Адамдардын мал мүлкүн алдоо жолу менен тартып алуу. Мындайча айтканда көз боямачылык кылуу деген күнөөнү алып келет. Алдамчылык кылуу бул шариятыбызда арам иш болуп саналат. Аябай оор күнөө. Инсан бул нерсеге эртең кыямат күнүндө Аллах Тааланын астында сөзсүз түрдө жооп берет. Алдамчылык бул адамдардын акысына кирүү болуп эсептелинет. Ошондуктан инсан эгерде башка күнөөлөрүнө тооба кылып кайткан болсо дагы, бирок ошол адамдардан алдап алган мал жанын аларга кайтарып бермейинче, же алардан барып кечирим сурамайынча, бул кечирилбей турган күнөөлөрдүн катарына кошулуп калат. Эми шариятыбызга келе турган болсок, шариятыбызда бул алдамчылык боюнча өтө чоң бир коркунучтарды айткан. Жана бизди эскерткен. Кыямат күнүндө буларга катуу азап болор тууралуу айтылган. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бул тууралуу алдамчыларга, өзгөчө соодада алдамчылык менен алек болгондорго Аллах Таала бул тууралуу Кур'ан-ы Каримде алдамчылыктан эскертип, аларды айыптап, аларды мындайча коркутат. Вайлул лил мутаффифин. Таразадан алдагандарга азап болсун. Аллазина идакталу алан наси ястауфун. Ал эгерде адамдардан бир нерсе өлчөп сатып ала турган болсо, өздөрүнүн акыларын толук алышат. Уида калухум ау вазанухум юхсирун. Эгерде алар башка бирөөлөргө сата турган болсо, башка бирөөлөргө таразадан өлчөп бере турган болсо, же аларга ченеп бере турган болсо, анда алар андан өздөрү пайдаланып, кыскартышып, таразадан жана өлчөмдөн алдап калышат. Мына ушуларга азап болсун. Ала язунну улайка аннахум маб'усун лияумин азим. Булар эртең кыямат күнүндө Аллах Тааланын астында туруп эсеп кысап берүүдөн коркушпайбы дейт. Ал күн өтө улуу күн, аябай коркунучтуу күн. Мына ушул күндүн азабынан булар коркушпайбы деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде соодада алдагандарды, алдамчылык менен алек болгондорду мына ушинтип эскерет. Жана ошондой эле Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Шуайб алейхиссаламдын коому булар таразадан аябай көп алдамчылык менен алек болуп кетишкенди. Аллах Таала буларга дагы эскерткен. Лот алейхиссалам жөнөтүп, аларга эскерткен, алар таразадан жана өлчөмдөн алдамчылык кылышпасын, анын таштасын ал сыпаттарын деп Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Шуайб алейхиссаламды дагы ушундай эскертип жөнөткөн. Бирок алар бул эскерүүсүнө моюн сунбаган кезде, аны албай койгон кезде Аллах Таала буларды жерге оодарып, жердин астына жер жуткуруп жок кылган. Жана алардын үстүнө ар бирине асмандан таш жаадырган. Жана Аллах Таала аларды асманга чейин көтөрүп, кайра жерге агытарып түшүрүп, ошентип жердин астында Шуайб алейхиссаламдын коомундагы Аллах Таала жок кылган. Дагы урматтуу мусулман тууганым, бул алдамчылык менен алек болуштук инсандын тозокко алып баруучу амал. Алдамчылык менен алек болгон адам бул иман эң алсыз адам болот. Өтө бир төмөн, өтө бир нафсысы начар болгон адам ушуну алдамчылык менен алек болот. Жана урматтуу мусулман тууганым, алдамчылык менен алек болгон адам бул эки жүзүлөрдүн, мунафыктардын сыпаты болуп эсептелинет. Жана урматтуу мусулман тууганым, бул алдамчылык менен алек болгондор Аллах Тааланын каарында калат. Жана алдамчылык менен алек болгон адамдын дуасы кабыл болбойт, анын соодасында береке болбойт, анын өмүрүндө береке болбойт, анын үй бүлөсүндө, анын мал жанында береке болбойт. Аллах Таала мындай адамдардын жашоосунан, өмүрүнөн берекесин алып коет. Жана да урматтуу мусулман тууганым, эң коркунучтуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадистеринде "Мен гошшана фалейса минна". Ким
бизди алдаса, ал бизден эмес деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ал адам мен үмметимен эмес деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнөн алыстаткан. Ал менин үмметим эмес деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул алдамчылык, көз боемочулук чоң күнөө экенин баяндап пайгамбар мына ушундай коркуктуу сөзүн айткан. Демек бул жерде алымдарыбыз лайса минна дегенден менин үмметимен эмес дегенден бул чоң күнөө экендигине бардык уламалар иттифак кылган. Бул алдамчылык чоң күнөөлөрдүн катарында экен. Эми алдамчылыктын керки көрүнүштөрүнө келе турган болсок, бул биздин жашообузда аябай кеңири жайылып кеткен. Биринчи эле алдамчылык бул соода тармагында. Эгерде бирөө буюмун сата турган болсо, мына ошонун акылдап сата турган болсо, же болбосо ошол буюмунда жок бир сыпатты кошуп айта турган болсо, бул дагы алдамчылыктын катарына келет. Же таразыдан өлчөгөндө, же болбосо бир нерсени ченеп бергенде, же болбосо бир буюм сата турган болсо, анын жок сыпаттарын айтып сата турган болсо, бул дагы алдамчылыктын катарында кездешет. Бир мөмө сата турган болсо, ошол мөмөлөрүн жакшылардын үстүнө коюп, жамандардын астына коюп, анан ошол алуучу алып аткан кезинде ошол жамандарын салып берип коюштук. Же болбосо бирөө сүт сата турган болсо, ошол сүткө суу аралаштырып коюштук. Же болбосо бир кымыз сата турган болсо, же дагы башка бир нерсе сата турган болсо, ошого дагы башка нерсени аралаштырып сатып коюштук. Же болбосо бензин сата турган болсо, ошол бензинге дагы башка нерсени аралаштырып коюштук. Же болбосо бир атыр сата турган болсо, атырга дагы башка нерсени кошуп коюштугу. Бул дагы ошо алдамчылыктын көрүнүштөрүнө кирет. Же болбосо бирөө кийим сата турган болсо, ошол кийимдин дагы материалдарынан анча мынча жерине кошумча бир нерселер тигип кое турган болсо, же кээ бир жерлерин кыскартып кое турган болсо, ушундай бир кийим саткан кезде дагы өзүнүн бир жакшы материал деп бирөөгө ушундай бир санапал бир материал сатып кое турган болсо, бул дагы ошол алдамчылыктын катарына кирип калат. Же болбосо бирөө ошондой машина сата турган болсо, ошол машинасын урулган жери боло турган болсо, же машинасын чириген жери боло турган болсо, же бир машинасын бузук жери боло турган болсо, ошону алдап, ошол нерсени жашырып, мактап сата турган болсо, бул дагы алдамчылыктын көрүнүшүнө кирип калат. Же болбосо бирөө ошондой алтын менен алек боло турган болсо, алтын сатып же күмүш сатып, ошону дагы алдай турган болсо, кандай гана демек болсо, кандай гана бир сооданын түрү болбосун, ошондо алдай турган болсо, бул ошол алдамчылардын катарына кошулуп калат. Жогорудагы айткан пайгамбар саллаллаху алейхи убадасына Аллах тааланын азап болсун деген аятына түшүп калат. Ошондуктан биз алдамчынын кандай түрү болбосун, соодада биз мындан алыс болушубуз керек. Жана да урматтуу мусулман тууганым, соодада ошол же болбосо бирөө бир мал сата турган болсо, же болбосо бирөө эт сата турган болсо, же болбосо бирөө ошол жумуртка сата турган болсо, тукум сата турган болсо, кандай бир нерсе сата турган болсо, ошол нерсенин айыбын жашырып, алдап соода кылыштык бул сооданын берекесин кетирет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгерде эки адам соода кыла турган болсо, экөө соода кылган кезде бири-биринин айыбын айтып сата турган болсо, мунун мындай кемчилиги бар деп ушинтип таза соода кыла турган болсо деп, булардын соодасына береке берилет деген. Ал эми кимде ким соода кыла турган болсо, экөө айыптарын жашырып жана ага жалган сөздөрдү аралаштырып сата турган болсо, Аллах таала булардын берекесин өчүрүп коет деген. Ошондуктан урматтуу мусулман тууганым, кайсы жерде алдамчылык боло турган болсо, бул соодадан береке качат жана ошонун үстүнө дагы чоң күнөө алат. Дагы андан кийин дагы алдамчылыктар, бул көбүнчөсү дагы никедеги алдамчылыктар, үйлөнүүдөгү алдамчылыктар. Эгерде ошол кыз турмушка чыга турган болсо, ошол кызды турмушка узатып жаткан кезде ошол кыздагы болбогон сыпаттарды кошуп айтыштык. Же болбосо кыздын айып кемчиликтери боло турган болсо, ошону жашырып коюштук. Бул дагы алдамчылыктын көрүнүшүнө кирет. Же болбосо жигит тараптагы ошол жанагы балада болбогон бир сыпатты айта турган болсо, балам бул жакта окуйт, бул жакта иштейт, мындай дипломдору бар, же мындай деп ошол балада жок нерсени алдап, ошол кызга үйлөнүп алыштыгы, бул дагы шариятыбызда чоң күнөөлөрдүн катарында болуп эсептелинет. Андан кийин дагы бул өзгөчө ошо никедеги нерсе бул ошол эгерде кыз турмушка чыгып келген болсо, бул кыз бойдон деп туруп дагы алдап ошол неме кылыштык, турмушка чыгыштыгы, бул дагы алдамчылыктын катарында кирип калат. Албетте бул үй бүлө курдугда дагы бири-биринин айыбын жашырып, бири-биринин кемчилигин жашырып, бири-бирин алдап турмуш куруштугу, бул ошол үй бүлөнүн ажырап кетүүсүнө, үй бүлөнүн эртең бөлүнүп чачырап кетүүсүнө бир чоң бир себеп болуп калат. Ошондуктан
әрбір нәрсені өзінің болғандай шындықты айтып, андан кейін ошо Аллах Тааланын мейіріміне үміт кылып, Аллах Таалан бір берекет иленип, андан кейін турмуш жолун башлай турган болсо, Аллах Таала бул үйлөргө жана бул экөөнүн перзенттерге Аллах Таала өз берекесин түшүрүп коет. Андан кийин алдамчылыктардын бир түрү, бул көбүнчөсү кызматтагы алдамчылыктар. Эгерде бир жер кызматта иштей турган болсо, мына ошол жерден өз кызматынын алдамчылык менен пайдаланыштык. Же болбосо бир жерде мугалим боло турган болсо, ошол мугалим окуучуларга алдап баа коюштугу, алардан акча алыштыгы, же болбосо окуучулар мугалимге акча берип билим алыштыгы, мугалимге акча берип ошол дипломду алып алыштыгы, же бир сертификаттарды алып алыштыгы, бул дагы алдамчылык катарына кирет. Албетте өзгөчө билим алууда бул алдамчылык аралап кетүүсү бул биздин келечегибизди бузган болуп эсептелинет. Бул билим алууда алдамчылык кылуу бир эле ошол адам өзүнө эмес, бул элге кыянаттык болуп эсептелинет. Өзгөчө мына врач тармагында боло турган болсо, адамдарга зарыл болгон бир, элдерге зарыл болгон бир кесип тарабында ушундай алдамчылык кылып, шаада кылып турган кызмат ордуна кире турган болсо, бул дагы элдерди алдоо, элдерге кылган кыянатчылык болуп эсептелинет. Ошондон урматтуу мусулман бир тууганым, бул мугалимдик кесипте дагы же башка бир кесипте дагы кандай бир жерге кызматка дайындалып кала турган болсоңуз, ошол жерде алдамчылык кылбай туура иштөөгө биздин шариятыбыз буйруйт. Эгерде алдамчылык кыла турган болсо, бул шариятыбызда чоң болуп эсептелинет. Бул коомубуздун бузулуусуна алып келет. Келечекте жаштарыбыздын илим деңгээлинин түшүп кетүүсүнө эң чоң себепкер болот. Андан кийин дагы бул алдамчылыктын дагы бир көрүнүштөрүнөн бул өзгөчө бизде көбүнчө эле мынау экзамендерде алдамчылык кылуу. Бул да чоң болуп эсептелинет. Экзаменге кирген кезде акча алып өткөрүп коюштугу, же болбосо бири-биринен көчүрүштүгү, же болбосо биринин эмесин, конспектисин бирөөсү көчүрүштүгү, дагы бирөөнүн көчүрүп ушинтип алдап экзаменден өтүп кетиштиги, бул дагы шариятыбызда чоң күнөөлөрдүн катарында болуп эсептелинет. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул алдамчылыктын көрүнүшү биздин коомубузда аябай көп. Бизге кыскача эреже бул: мен гошшана фалайса минна, ким бизди алмаса, ал бизден эмес деген эрежени бизге киргизип, кайсы бир иште боло турган болсо, кайсы бир жерде боло турган болсо, кайсы бир өнөр менен алек болбойлу, мына ошол нерседе биз чынчылдык менен, аманаткөйлүк менен иштей турган болсок, биздин коомубузга дагы пайда тиет, жана өзүбүз дагы адалдан тамак таап жеген болобуз, жана ошондой эле дагы өзүбүздүн үй бүлөбүздү дагы адалдан баккан болобуз, жана шарияттагы өтө оор күнөө болгон бул алдамчылыктан алыс болгон болобуз. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.